Американын Гренландияга кызыгып калгандагы 4 себебин айтып берейин. Биринчиси территория. Салыштыра турган болсок, Кыргызстандан 11 эсе чоң экен. Эгерде Гренландияны өзүнчө мамлекет катары карай турган болсок, дүйнөдө чоңдугу боюнча 12 орунда турмак. Экинчи себеп сейрек кездешүүчү металлдар. Сейрек кездешүүчү металлдардын үлүшү боюнча Кытай биринчи орунда 44% менен. 7-нчи орунда Америка, 8-нчи орунда Гренландия турат. Ал металлдардан космоско учуп жаткан кемелердин сыртын жасашат экен, күндүн табына куйкаланып, ээрип түшүп калбашы үчүн. Планшет телефондордун чиптерин жасайт экен. Нефт иштеп чыгуучу каражаттарда, атомдук реакторлордо, машиналардын катализаторунда, электр энергиясы менен жүргөн машиналардын батареясы үчүн жана башка көптөгөн баягы заманбап технологияларда колдонулат экен. Үчүнчү себеп акыркы жылдары климат өзгөрүлүп, күн аябай ысып баштады. Жакынкы 50 жылда Гренландиядагы муздар эрип, Азиядан Европага жүрүүчү кеме жолдору ачылат. Азыркы учурда Азиядан Европага жетүү үчүн кемелер 30-45 күн жүрүп жаткан болсо, Гренландия аркылуу өткөндө 15-20 күндө жете турган болот. Американын максаты ошол жолдорду көзөмөлгө алуу, башкаруу, контролдоо. Төртүнчү себеп, азыркы учурда Арктикада 8 өлкөнүн үлүшү бар. Башкача айтканда, Арктиканы 8 өлкө бөлүшүп алган десек болот. Эгер Америка Гренландияны ала турган болсо, анда 7 өлкөнүн үлүшү болот дагы, бирок Америка өзүнүн таасири боюнча Арктика чөлкөмүндө сап башына чыга келет. Менимче, Американын Даниянын курамына кирген Гренландияны тартып алууга жасаган аракетин көргөн НАТОдогу өлкөлөр бүгүн бул кысымды Данияга кылып жатса, эртең бизге жасабайт деген кепилдикти ким берет деген ойлонуу пайда болду дагы. Анан мамилеси өзгөрдү. Азыркы Американы согушта колдобой жаткан бирден бир себеби ушул окуяларга барып такалат деп ойлойм. Эми сиздер кандай ойлойсуздар? Жаза кетиңиздер.